Угуу органдары жабыркап, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга мамлекеттик деңгээлде жыл сайын көңүл бурулат. Анда эне жана баланы коргоо борбору баш болгон бир катар аудиолог, сурдоолог өңдө дарыгерлер жардам колун сунат. Буга улай түрдүү операциялар, моралдык жана психологиялык жактан колдоолор тиешелүү кызматтар тарабынан көрсөтүлөт. Алсак, Нурайым Сабырбекова баласынын угуусу начар экенин 3,5 жашында байкаган. Ал бул илдет менен күрөшүүгө быйыл баласын чет элдик тажрыйбалуу дарыгерлердин кароосунан өткөрүп, операция жасаткан. Мен балам ушул 22-жылда май айында кохлеарный имплантация болгон. Азыркы учурда ошо реабилитация өтүп жатабыз. Ушу Медель фирмасына чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизге ушул август айында 25-нен 31-ине чейин ошо реабилитация өттү. Жетиген лагеринде фестиваль болду. Ал жактан өзүбүзгө аябай орус тилинде айтканда мотивация алдык. Башка мамлекеттен Белоруссия, Грузия, Казакстандан келди ушундай таланттуу балдар. Аларды көрүп мен аябай өзүмө мотивация алдым. Аталган операцияны 2021 жылдан бери Катар элчилиги кайрымдуулуктун негизинде Кыргызстанда балдар үчүн Медель кохлеардык имплантация системасын орнотуу менен жүргүзүп келет. Адистердин айтымында Австриядан келген бул имплант угуу системасын жакшыртууга мүмкүндүк берет. Быйыл дагы аталган операцияны 54 балага жасатып, учурда ден соолугун калыбына келтирүү процессинен өтүшүүдө. Бир нече жылдан бери кохлеардык имплант жүргүзүлүп жатат. Биздин балдарга, Кыргызстандын балдарына бул биздин мамлекеттин жардамы менен, Катар мамлекетинин каржылоосу менен келип, балдарга операция жасалынып кетип атат. Бир имплант болсо 12.000 евродан 35.000 еврога чейин турат. Ар бир кохлеардык имплантация алган бала сөзсүз түрдө кайрадан ден соолугун чыңдоосу кажет дешет дарыгерлер. Алардын айтымында операциядан кийинки эң маанилүү этап калыбына келүү. Учурда 27 бала ата-энеси менен Көгүлтөр көлдүн жээгинде 7 күндүк угуу жана сүйлөө реабилитациясынан өттү. На берегу озера Иссык-Көл. Бизде Кыргызстанда Иссык-Көлдүн жээгинде 25 августтан 30 августка чейин иш-чара өттү. Ал кохлеардык имплантация койдурган балдарды калыбына келтирүү үчүн уюштурулган. Анын негизинде балдар ата-энелери менен биргеликте ден соолугун чыңдады. Кийин аталган иш-чара Иссык-Көл үнү фестивали менен аяктады. Ал эл аралык мүнөздө болуп, ага Белоруссия, Казакстан, Өзбекстан, Грузия өңдүү өлкөлөрдөн угуусу начар балдар келди. Учурда өлкө боюнча эне жана баланы коргоо улуттук борборунда 5 жашка чейинки угуусу начар 150дөн ашык бала, андан жогору жашта 350 бала каттоодо турат. Алар аталган борборго ден соолугун чыңдоого же атайын дарыгердин көзөмөлүнөн өтүүгө барышат. Балдардын угуусу таптакыр начарлай баштаса, кохлеардык имплантация койдурууга даярдала баштайт. Бул балдар бизге только кайрылгандары боюнча кабыл алынган. 5 жашка чейинки балдар протокол боюнча операцияга жасалыш керек болуп, буларды кохлеардык имплантация операцияга даярдайбыз. Буларга керектүү обследованиялар КСВП, аудиометрия, тимпанометрия, МРТ ката ички кулактарды текшерилип, бизге Катар мамлекетинен ушул операция, реабилитацияга жардам көрсөтүлүп жатканына байланыштуу бул обследованиянын баары ошол Катар мамлекетине жөнөтүлөт. Ал жерден өздөрүнүн аудиологдорунун жана врачтардын ичинен отбор болуп, балдарга операция жасалат. Статистика боюнча Кыргызстанда угуусу начар адамдардын саны 5000ден ашуун. Ал эми жыл сайын 100дөн ашык бала угуу органдарынан жабыркап төрөлөт. Аргасыз мындай дартты операция жолу менен дарылоодо Катар, Орусия өңдүү мамлекеттен атайын дарыгерлер чакыртылат. Бегимай Талантова, Адлет Марсбеков, 5 канал.